Сооротуучу Кудай. 6-октябрь. Бардығы уақытылуу деген сөз сени сооротобу? Бир үй бүлө катуу кризиске туш болушат. Жегенге тамак жок, акча жок, абдан кыйналышат. Анан атасы бир тактай алып, дайыма эле ушундай боло бербейт деген сөздөрдү жазып, илип коет. Кандайдыр бир деңгээлде бул сөздөр сооруну алып келди. Убакыт өтүп, алар жокчулуктан чыгышып, акча пайда болуп, жакшы, барчылык жашоо башталат. Атасы карап, балдары анча-мынча нандын күкүмүн тебелеп, тамактарды ыргытып жатышканын көрүп, баягы тактайды таап чыгып, кайра илип коет. Анан ал балдарына мындай дейт: балдарым, дайыма эле мындай боло бербейт. Ооба, дайыма эле мындай боло бербейт. Азыр бир жериң ооруп жатса, эртең айыгат. Азыр акчаң жок болуп жатса, эртең пайда болот. Бүгүн досуң жок болсо, эртең көп досторуң болот. Бирок биз башка жагын да унутпашыбыз керек. Азыр акчаң көп болуп жатса, эртең башкача болуп калышы мүмкүн. Азыр баары жакшы болсо, эртең башкача болушу мүмкүн. Бүгүн сарамжалдуу болгонго, ысырапкор болбой, эртеңкиңди ойлой жүргөнгө жакшы эскертүү деп ойлойм.